Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер, урматтуу окуучулар. Биз бүгүн биздин баракчаларга, жеке каттарга көп суроо болуп жаткан бир маселе боюнча сиздерге жардам беребиз. Тагыраак айтканда, кандай кылып уюлдук телефонду биз компьютер менен туташтырабыз. Тагыраак айтканда, WhatsApp'ты. Бул үчүн биздин уюлдук телефондо биринчи кезекте интернет жеткиликтүү болуш керек. Экинчи кезекте сөзсүз түрдө биздин ноутбуктагын интернетке туташкан болуусу лазым. Андан кийин биз эмне кылабыз? Биз биринчи кезекте Opera, Google Chrome, Яндекс, каалаган бир браузер аркылуу Google'га кирип барабыз. Ал жерден WhatsApp веб деп издөө саласыздар. Издөө салгандан кийин мындай латын ареби менен жазылган WhatsApp веб деген терезе ачылат. Мына ушул бөлүмгө киресиздер. Киргенден кийин бул жерде эмне кылат? Бул жерде сиздерге атайын QR код берет. Бул кодду сиздер ушул түбүнө түшөсүздөр, бир аз ылдыйраак түшсөңүздөр, момундай видео бар. Ал видеодо эмне кылуу керектиги көрүнгөн. Демек, уюлдук телефондон WhatsApp'ка киресиздер, 3 чекитти басып, WhatsApp вебти басасыздар жана компьютерде QR кодду сканер кыласыздар, автоматтык түрдө телефонуңуздар компьютерге уланат. Компьютерге улангандан кийин компьютердеги документтерди, видеолорду, сүрөттөрдү компьютериңизден туруп эле каалаган адамга жиберсеңиз, бул өтө ыңгайлуу. Сиздер менен мен Илгиз Шамырзаев болдум. Эгерде дагы кандай маселелер боюнча, дагы кандай суроолор боюнча жооп алгыңыздар келет, өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Биз мугалимдерге, окуучуларга жардам бергенге ар дайым даярбыз.